бөйрөк ооруйт, ичи ооруйт, хамма. Жаанбай Абдирасул 48 жашында гана үй бүлө курду. Буга чейин өмүрүн калың чогултууга жумшаган. Чоң үй бүлөнүн ээси болууну кыялданганы менен тагдырына баш ийип отурат. Учурда анын аялы катуу сууктун кесепетинен ооруп жатат. Аялым мана ушул сууктан ооруп атат. Аялым сууктан касалман болуп, Түркияга алып бардым. Суук жер болбой, ысык жер болсо жашап жүрөт. О жерде суукта өлгүдөй бул. Жашай алгыдай эмес, оорукчан деп шундай деди. Памир кыргыздарында орто кылымдагыдай социалдык теңсиздик орун алган. Мисалга, мал жансыз кембагалдар өмүрүнүн аягына чейин бойдок өтөт. Ошол эле учурда байлардын бир нече аялы бар. Бул жактагы аялдар алтынга көмүлгөн. Аял алуу абдан баалуу болгондуктан 200 койго барабар. Буга байланыштуу эркектердин 60%-нын башы бош. Дээрлик көпчүлүгү аял эмне экенинин кабары жок. Алардын бири 35 жаштагы Кубатбек Али Акбар өмүрүндө кыз колун кармап көрбөгөнүн айтат. Байлар биркенен эптеп үйлөнүп жатат. Биздер үйлөнө албай анан машындай калабыз. Ошонун себебинен эми биз да ысык жерге барсак, аял алсак, тухумубуз өссө деген максатыбыз бар. 25 жаштамын. Ayalım yok. Ayalım da tavılbaydı. Baya bürok malı olsa ayal tavılat. Mal yok ayal tavılbaydı. Аял алуу жагынан байлар камсанабай эле койсо болот. Мисалга, Памирликтердин ханы 3 аялга эйлик кылса, Али Акбардын бир эле аялы бар. Ал дагы аталаш карындашы. 15 жашымда үйлөнгөнмүн. 4 балам бар, 2 кызым бар. 100 кой төлөгөнмүн. Калың. Аялдардын аздыгынан туугандар бири-бирине үйлөнө берип, балдары майып болгон учурлар көп кездешет. Жакын туугандар биринчиден үйлөнүп жатат. Жаңдай биз жакта кыз кыймат. Кыз аз. Кыз оңду табылбайт. Ананда эркектер жубайларын абдан кызганат. Жада калса гинекологдун кароосуна киргизбегендер болду. Бул жакта аялдар сүйүү менен эмес, атасынын чечими менен турмуш курат. Эгер үй бүлөдө кыз төрөлсө, бул чоң майрам. Анткени ага төлөнүүчү калың менен жакшы жашоого болот. Альбина Сулайманова, Сайкал Султанкулова, Медер Жанбейишев, Коомдук биринчи канал.